bular ошол табигый шыгы, табигый таланты болгон үчүн кесиптерин таштап адабиятка келишкен. Чоң ийгиликтерди жаратышкан. Мына Гарба Орозматов дагы ошол кесиби экономист болсо дагы ал кесибин таштап табигый талантын, шыгын ээрчип мына адабиятка келип отурат. Адабиятка келип бир топ эсселерди, повесттерди, ыр китептерин, Күдүк деген моундай роман жаратты. Бул роман адабисында жакшы баага ээ болду. Күдүк романы ошол Тоғыз-Тородо өткөн айыл турмушун реалисттик түрдө сүрөттөгөндүгү үчүн окурмандар тарабынан кызыгуу менен окуп жатат. Гарба өзүнүн талантын көрсөтүп, бир нечелеген адабий сыйлыктардын ээси болду. Адабий конкурстардын жеңүүчүсү болду. Кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, эл аралыктагы сыйлыктары бар. Мына Гарба Орозматов өзүнө таандык стиль менен жазган, бай тил менен реалисттик манера менен китептерин жазган. Көптү келечегинен көптү үмүттөндүргөн, кыргыз адабиятына бир жаңылыктарды алып келе турган талант болуп эсептелет. Гарбанын келечегинен мен көптү үмүттөнөм. Анткени акыркы могу Күдүк романы өзүнүн реалисттик стили менен, турмушту таамай сүрөттөгөндүгү менен, философиялык арымы менен, тиричилик картиналарын кашкайта тарткандыгы менен, мындай көрөсөндүү, жандуу мүнөздөрдү түзө алгандыгы менен өзүн жазуучу катары, мыкты жазуучу катары көрсөтүп атат да. Мына ушул Күдүк романы келечекте Орозматов илибистин колунан дагы мыкты чыгармалардын жарала тургандыгына мындай күбөтүп турат да. Мен Гарба иниме чыгармачылык зор ийгиликтерди каалайм.